Дегеле адам баласынын тирилиги бүтпөйт го. Андан да бүтпөгөн тирилик айылда. Тирилик тагдыр. Айылга өтө сейрек барам. Жакында бир тойго барып калдым. Эми кыргыз кызын сыйлайт эмеспи. Колум делешке тийген жок. Бирок ара чолодо кемеге иш кылып жүргөн жеңелерим эремек болуп, каралашып дегендей. Жаш жеңелерди тааныбай калыпмын. Бирок мен окуучу кездеги жаш жеңелер кадимкидей карылык менен учурашып, беттери тордолуп калганын байкадым. Мүмкүн көпкө көрбөгөнгө даана сезилди го дейм. Байкелер өзгөрбөптүр. Аялдарына корс-корс сүйлөгөнү баягыдай эле. Энең, кеттикпи деп чакырганын мурдага эле калып анда. Көргөнгө көнүмүш, укканга анчалык деле комсоо болбогон кадимки кыргыз эркектеринин мүнөзү. Алысыра коңшусу бар болчу үйдөгүлөрдүн. Окуучулук жылдарында үйүнө сүт сурап барып калар элем. Чебелектеп берерге ашын таппай, келе кой, чай ич, нан ости ичи деп тыпылдаган Күлсүн жеңенин ошондогу тыңдыгын айылдагылар айтып бүтө алышчу маселе. Кийин бой тиреп, жеңелер менен сырдашып калган кезде Күлсүн жеңенин үйүнө барып, гөңгөккө көп ирет чогуунан жаптык. Ошондо көп көрдүм күйөөсүнүн ороңдогон учурларын. Эч нерсе жактырчу эмес. Эки сөзүнүн бири «Энең, жа десе чай үстүндө жеңенин «Ой, мунун бактысын мен ачпадымбы? Концерткүл» деп мазактап алар эле. Ал эми көпчүлүк чогулганда, той топурда кичине ичип алса болду. Бирөөгө көрүнгүс келип айтор, Күлсүн жеңени сөгүп сагып, бир жолу капыл топул жоолугун кыйшайта согуп алганын көрүп да калдым. Анда эс тартып калган учурум. Кетип эле калбайбы байкуш деп апама айтканым бар. Апам болсо 6 баласын кайда таштайт? Бул өйдөнкү айылдын кызы, ата-энеси жок. Тегиниси ошондон пайдаланып, кемсинтип жатат го. Бирок тиги узун бутаке Күлсүн жеңенин кайнатасы. Кемпирин өлөр-өлгөнчө ушинтип өттү. Уядан эмнени көрсө, учканда ошоно алат деди да, колума көң салган чаканы берип жумшап ийди. Кемегени тегеректеген жеңелердин арасынан Алиги жеңени көрүп калдым. Баягыдай эле тыпылдап, тың тарс. Көп деле сөзү жок. Бетиндеги бырышы кичине көбөйүп калыптыр. Шашып, борсокту күйпүл ала болуп бышырып жүрөт. Жеңелердин оозу жаңы гана чайга тийгенде Күлсүн жеңенин кичүү уулу келди. Атам мас. Күлсүн жеңени үйүнө узатып баратып, байке дагы эле арагын токтото элекпи десем, ай, байкең баягы эле да, балдары деле чоңоюп калды. Азыр кол көтөрө албайт. Иши кылып, баш аман болсун. Мага эми башка бирөө жаш күйөөсүн бермек беле деп, өз жашоосунан толук макул болгондой күлүңдөп алды. Канчалык ызасы көзүнө толуп турганын көрсөм да, ошол ызанын көз жаш болуп тамганын көргөн эмесмин. Бир көзү күлүп, бир көзү ыйлап турса да, эми эмне кылам деп гана тим болгон адатын билем. Такыр өзгөрбөптүр. Кызыгы мүмкүн ушундадыр. Аялдын бакыты да, бактысыз мүнөттөрү да анын бекем сабырында жашынган сыяктуу. Балдар үчүн деген сөзүн артындагы опол тодой тобокелчиликти көрүп, жеңелериме ыраазы болом. Өмүрүндө күйөөсүнөн бир жарытылуу жылуу сөз угуп, жылуу мамиле көрбөсө да, анын кийимин жууп, тамагын жасап, тукумун улап жаткан жеңелерим бар үчүн айыл сакталып турган шекилдүү. Доор өзгөрдү. Карлар айткандай, айылдагыларда автомат менен кир жууп калышты. Тоо түз болду, суу тартылды. Өзөн соолуду, күн чыкты, күн батты. Бирок кыргыз байкелеринин жеңелерди өтө жакшы көргөндө, жаман көргөндө, таарынганда, сагынганда да айткан «Ой энең» деген сөз өзгөрбөдү. Мүмкүн жигиттик ушундадыр. Аял эне, аял жар. Аял сенин жарымың, аял сенин балдарыңдын апасы, аял сенин таянычың, аял сенин колуңдагы гүл. Адам гүлдү үзүп алышы мүмкүн, жыттагыс келген үчүн. Бирок адам гүлдү дити барып тебелей албаса керек, айбан болбогондон кийин.